Бул эч кандай кызыл китеби 100% туура эмес. Себеби бир жерден эки жолу берилбейт да архитектурадан деле. Мен мына немесини берип аткан болсом, сиздерде эме барбы, чечим барбы бул жерге? Бар чечим бар. Колду жүрөккө коюп, эжем менен чогуу отуруп, акылдашкыла да, кеңешкиле дагы берип. Сен бер десең берем Люка. Берим. Саламатсызбы? Мына өткөндө сөз бердилер, бардыгыңыздар окугансыздар, Мейли мен ошо Алланын ыраазычылыгы үчүн ошол жердин тиешелүү бөлүгүн өткөрүп берем деп. Бул киши өзүнүн мамлекеттик актысындагы, колундагы менчик, жеке менчик кагазы бар, документи бар жеринен мына 25 соту жерин өткөрүп берип атат бул киши. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Мына муну кагаз. Чечимин аткарганбыз да биз. Соттун аткарганбыз. Барды ошондой болуп атпайбы? Мен соттун чечимин аткарганбыз болуп уруп атасыңар. Соттор кантип чечип берген буга чейин жакшы билебиз. Булар кантип муну чечтирип алган болду. Биринчи топтогу майып экен. Мына лежике, мына эки көзүнөн биринчи топтогу майып. Кантип анан кийин майыпка айланайын, Данияр Жанука, сени мен жакшы билем. Мен кара сен менен спорт кылган адам шоуру куруп атат. Мен сен менен спорт кылбайм экен. Туурусу. Данияр кандай жакшы өзүң жакшысызбы? Мен Марат деген меники. Şu жердин эгеси. Айткандай, сиз айыл ээсисиз, айыл башчы болчуңуз. Жакшы өзүң кепсиң экен. Бар кылып кет же жок кылып кет. Мен корой эле башыма бала алган экен муну. Мария, кантип жашайсыңар? Мен түшүнбөйм. Данияр. Биринчи топтогу майып киши көзү көрбөгөн. Мария, ушунун жерин майып экенин айтып берем экен. Сен мага кара, менче 10 та мал саткан мунун 20 жыл. Мен кара экен, мен айтайын. 10 та малыбыз бар эле. Бу хородаганда 10 та малды 4-тө 10 литрден сүт берет эле. Малды саап мен студент окутканмын, тирилик кылганмын. Бул кишинекен. Жерин. Мен сизге ошо 15-не чейин мындай эле мөөнөт берип кетейин. Короду ham берип коёрум. Короодо маселе жок. Бирок мындай просто жанагы мынагындай адамдарды ыйлатпаш керек экен. Алланын назары бар. Алланын назары бар. Болуптур, уну берейин. Бирок меники ham мындай уяк кылып бере алды. Сиздикин бардыгын отурабызда гана сүйлөшөбүз. Болду экен. Мыйзамга келтиребиз. Сен неме десең ошо. Макулбу? Бирок мен бул жер ушундай болуп тополомой мага насыбам кыла койбойт. Ошодо маселе ошондо да. Мен бирокчу мен капа болгон жок. Действительно мен ушу элде жашап, ошо эл үйүмөн чакырып келип сатканы анык да. Ооба, бизде ошо эмес. Эже келиңиз. Жакшысызбы? Эсогуңуз жакшыбы? Амансызбы? Мына эми Кудай буйруса көптөн күткөн эмеңиз колуңузга тийди. Кана Мария аке келиңиз. Мария акеден бул кишиге дагы Алла ыраазы болсун. Саламатсызбы? Мына өткөндө сөз бердилер, бардыгыңыздар окугансыздар, Мейли мен ошо Алланын ыраазычылыгы үчүн ошол жердин тиешелүү бөлүгүн өткөрүп берем деп. Бул киши өзүнүн мамлекеттик актысындагы, колундагы менчик, жеке менчик кагазы бар, документи бар жеринен мына 25 соту жерин өткөрүп берип атат бул киши. Калган участогы бул кишинин өзүндө пайдалануусунда мына азыр гос актысы даяр, бул кишинин да гос актысын тапшырабыз. 25 соту жер сиздики трансформациядан өткөн. Эмне курам десеңиз курасыз, үй курасызбы, башка кыласызбы, башка багытта пайдаланасызбы, ал сиздин эмеңиз. Калган жана 40 сотуңуз боюнча мына айыл өкмөт башчысында турат. Ал жерди ижара акысын төлөп, ижарачы катары мамлекет эсебинен пайдалана бересиз. Ошол үчүн куттуу болсун. Бул болсо Мария акенин мына калган калган эмеси, мына калган ошол 95 сотудан калган жери 0,70, Мария аке, мына. Ыраазысызбы? Ыраазымын. Алла ыраазы болсун аке. Жакшы кылдыңыз. Бардык нерсе ордуна кайра кайтып келиш керек. Ооба да. Мизан таласына. Ошол. Майли, саламатсыңар урматтуу арагандыктар жана кыргызстандыктар. Мына Кыргызстанда мыйзам иштейт экен, акыйкат бар экен, чындык бар экен. Мына мен жериме 25 сот жериме Данияр Жаныкуловду изилдөөсү аркылуу мына алдым. Сизге чоң рахмат, Данияр Жаныкулов. Сизге мен тайзим кылам. Мага окшогон ушундай карапайым элди ушундай көйгөйлөрүн чечип жүрө бериңиз. Аралан районунун акимине чоң рахмат. Юсуп айыл башчысы Насир акеге, Жерадис Артык акеге, ошондой эле архитектура, манкаттоодогу бардыгыга
Çoğundan çoğun rahmat aytam. Uşunday ийгиликке жетишиме силер себепчисиңер. Дагы ушу убакыттан пайдаланып мен урматтуу президентибизден сурап кетет элем. Ушу Ош областында, Кыргызстанда мага окшош карапайым элдин көйгөйлөрү түгөгөнгө чейин Данияр Жаныкулов иштешине суранабыз. Allah kança nasip Niye kılat. deseniz biz başka yerden ayta albayбыз президентке. Men uşu жерден кайрылып кетем. Көйгөй калбасын Кыргызстанда. Карапайым элдин көйгөй калбаганга чейин иштесин Жаныкулов. Мен Жаныкуловго тазим кылам. Haydi Allah razı olsun. Mayla. Marifet'e aytmapın. Marifet'e sizge daha çoğun rahmata. Allah razı olsun. Mına çok iş kıldınız. Mına yeme buyursa inşallah oturamın. Sizge daha çoğun rahmata. Ben buna hurmatlı yurt kuruğu algandan beri topalanmayanlar, bütbögen işte eğer sottoşup pottoşup yürüşürüz de mümkün ele. Şu an yetekçimiz davay manda kılıp keçemiz keçip bergenige men de çok razılık bildirem. Bular Huday olsa mana kolunlardan kayra aldığınızda açıp bu men hiç meni kenin Xudo kalasa. Anan keyin жаңы жылда ийгиликтер болсун Кудайым. Бала чакаңар менен баарыңар тынч болгула. Кыргыз мамлекетибиз өнүгүп өссүн, Кудайым. Жакшы мамлекеттерден болуп ушу жыргап жашаш насип этсин баарыбызга.